Kийинки суроо Омандык Хасандан. Эгер адам бир да арам иш кылбаган болсо, бирок бир гана намаз окубаса, ал бейишке кире алабы? Суроо Омандык тууганыбыз Хасан тарабынан мындайча берилди. Эгер адам бир да арам иш кылбаган болсо, бир гана намаз окубаган болсо, ал бейишке кирүүсү мүмкүнбү? Бул кудуму кимдир бирөө ден соолуктуу болууну каалайм, көнүгүү жасайм, дене тарбия жасайм, велосипедде аракеттенем, бирок күнү бою мен эч нерсе жебейм деп айтса, адам ден соолуктуу болот деп ойлойсузбу? Дене тарбия жасап, велосипед тээп, йога менен машыкса, бир күн бою эч тамак ичпесе ушудан пайда барбы? Бизге маалым, ден соолуктуу болуу үчүн сиз күнүнө кеминде 3 убак тамактанууңуз керек болот. Эми ушундай эле жүрөгүңүз, рухуңуз азыктануусу үчүн сиз күнүнө кеминде 5 убак намаз окууңуз керек болот. Исламда күндө 5 маал намаз окуу парз. Эч кандай арам иш кылбай, бирок намаздарды окубасам бейишке кирүүм мүмкүнбү деген суроого кайрылсак, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сахихул Муслим топтон 1-китеп 246 хадисте келген риваятта мындай деп айткан: Киши менен ширк күфүр арасындагы барк бул намаздан баш тартуу. Демек намаз инсан менен ширк жана күфүрдүн ортосундагы бир парда. Намазды таштоо бул парданы жокко чыгарат. Пайгамбарыбыз ушундай деген. Ушул себептен бардык аалымдар жамааты намазды парз эмес деген кишини капыр деп өкүм чыгарышкан. Бирок намаздын парз экенинен баш тартпай, бирок намазды таштаса, андай кишини аалымдар жамааты фасык деп айтышкан. Исламда амалдар абдан маанилүү. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имам Насаийнин сунандарында келген 3996 хадисте пенденин кыямат күнүндө биринчи эсеп кысап кылына турган амалы бул намаз экени айтылат. Демек эң маанилүү амалдардын бири бул намаз экен. Өткөн маектерибизде айтканбыз, чоң күнөөлөрдүн эң биринчиси ширк. Күнай кабиралардын эң биринчиси бул ширк. Кудум ушундай амалдардын эң негизгиси бул намаз. Аллах Таала Кур'ани Каримдин Ниса сүрөсү 48 жана 116 аяттарында акыйкатта Аллах өзүнө шерик кошкондорду кечирбейт. Бирок андан башка күнөөлөрдү эгер кимди кааласа кечирет. Адам ширк кылса жана мушрик абалында тобо кылбай өтүп кетсе, Аллах аны кечирбейт. Бирок тобо кылып шириктен токтосо, Аллах магфираттуу зат. Амалдардын эң маанилүүсү бул намазды аткаруу. Ушундай экен намаз окубоо менен бейишке кирүү мүмкүнчүлүгү азайып кетет. Эгер Аллах кечирип магфират кылбаса, мунун мүмкүнчүлүгү болбойт. Элестетиңиз, айлана чөйрөдөгүлөргө жардам бере турган, кедейлерге эксан кыла турган, адамдарга жакшылык кыла турган бир киши бар. Ал кишини жакындан таанып билүүнү баштадыңыз. Аны кичинесинен багып чоңойткон, өзү жебей жедирген, өзү кийбей кийдирген ата-энеси бар экен. Кийинчерээк бул киши байып кеткен, бирок ата-энесинин алынан кабар албайт. Көп жылдар бою аларга барган эмес, жана аларга ыраазычылык дагы билдирген эмес. Бул кишини кантип башкаларга жакшылык кылганы үчүн жакшы адам деп айта алабыз? Инсан жакшылык кылуусуна эң биринчи акылуу киши бул анын кичинесинен тарбиялап чоңойткон, өзү жебей жедирген, өзү кийбей кийдирген ата-энеси болот. Бул киши ата-энесинин алынан кабар албайт, аларга жакшылык кылбайт, ден соолуктарына да кызыкпайт. Ушундай кишини кантип жакшы адам деп айта алабыз? Аллах субхана ва таала биздин халкыбыз, жаратуучубуз. Биздин милдет Аллахка шүгүр кылуу. Шүгүр намаз аркылуу, ага ибадат кылуу менен болот. Намаз аркылуу биз ал затка шүгүр жана хамд айтып эле калбай, өзүбүзгө хидаят да алабыз. Эгер намазды ар дайым туура окусаңыз, хидаятта бекем болууга жардам берет. Эгерде сиз кандайдыр бир кыйынчылыкка туш болуп калсаңыз, эң туура чечим бул намаз. Түндүн акыркы 3-төн 1-инде туруп, тахаджудда Аллахтан сурасаңыз, ал зат сизге чечим берет. Ушундай экен менин сизге кеңешим бир тууганым, намазга көңүл буруңуз. Жашооңузду намаздын айланасында куруңуз. Мусулмандын бардык күнүмдүк иштери намаздын айланасында уюштурулат. Жолугушуу убактарын да намазга карап белгилеп чыгат. Намаздан мурда, намаздан кийин кылып. Уктоо убактысы да намаз менен аныкталат. Негизинен бардык иштердин убактысын намаз менен белгилейт. 5 маал намазды жамаат менен окуган адамдын бардык иштери намаздын айланасында курулат. Бул эң маанилүү амалдардын бири. Бул сизде тартипти орнотот. Намаз эң маанилүү амалдардын бири. Сизге кеңешим намаздарды калтырбаңыз. 5 убак намазды жамаат менен окууну аракеттениңиз. Үмүт кылам сурооңузга жооп бере алдым.